Барыңыздарга салам. Бұл Ред подкаст Кызыкянын үнү. Биз бүгүнкү чыгарылышта көп жылдардан бери үнү угулбай келген элдин үнүн угузганга аракет кылабыз. Бул жерде адамдын өмүрү, жаш балдардын келечеги, элдин коопсуздугу сөз маселеси. Ошол себептен баарыңыздардан сураныч, бул видео менен мүмкүн болушунча көп бөлүшүп, элдердин бардыгына тийиштүү органдарга жетүүсүнө жардам бериңиздерди суранабыз. Assalomu alaykum. Birinchidan yaxshi kelipsinglar balдар. Bizdin qiyla жылдагы бүтпөгөн иштерибизди bir немеге чыгарып, министерствого жеткизесиңби, акимиятка барасыңбы? Мана шу катта жолубузда көп авария болуп атат, көп элдер жабыр тартып атат. Мана менин өзүмдүн эле неберемди машина уруп кетти 2012-жылы. Өлдү. Онун башка нечта травма болду. Бирөө ар кимдин үйдө болсо башканын иши жок экен да, чоңдордун ham иши жок. Мындай аганда эчтетем, эчтпейтем. Энди министерство кылабы, акимият кылабы, ошол жерге бизге бир жолго өтө турган подземный ход кылып беришибиз керек да. Мына ошо бизде азыр асфальттын пасында жашайбыз. Акбулак айылынын жашоочуларыбыз, Өрүкбак кварталында жашайбыз. Акбулак айылында 8-9 миң эл жашайт. Анын көпчүлүгү Өрүкбак кварталда жашаган жерлер. Мана ошо Өрүкбак кварталы менен центрдеги жарым эл ушул жерден пияда жүрүшөт. Bu yerde hazır şehrin вес организация, медучилище барбы, больница барбы, техникум барбы, базар барбы, садик барбы, мектеп барбы, вес биз şu yerden өтөбүз пияда. Ошонго мына şu биздин доошубузду жогоруга жеткизип беришиңизди сенен суранам эке. Биз дагы көп кайрылганбыз, мына кайрылып жүргөнбүз. Бишкекке карайт, Минтранспорт дейт. Ушуну менен бүтпөй келет. Ошонго балдар акимият кылабы, Минтранспорт кылабы, биздин Кыргызстандын жашоочуларыбыз. Бушу иштерди бизге башыга жеткизип, неме кылып бергин силен суранабыз. Assalomu alaykum. Shu imom aka aytganday, mana bizde Kapserin zavodida пешеходный переход начарда, shunda mashinalar ham o Turko'chaning o'rtasiga borib to'xtaydi. Qo'pti жерде, ошонтиң имам aka aytganday, shu подземный переход кылып берсе, жакшы болот dedi, жаштар, картаң адамдарга дагы. Ошол мурда ошо подземный переход ошо сел үчүн колдонулганда, кийин жол курулуп, жалып калган. Жарымы таяр, о до конца жетпеген да. Мына жакта аса эле подземный переход даяр болот да. Энди освещение кылып, дагында кылып, керектүү иштелер неме аткарса, ошо подземный переход коопсуз болот да мындай элге. Азыр биздин мана Акбулак айылында берде 5-6 миңден көп калк жашайт. Мындан тышкары бизден дагы башка айылдарга өтүп кетет. Бул жолчу. Шонун бардыгы бу жерден эртең менен шаардын ичинде ока мына биздин айрыкча биздин кварталдан чыккан жаш балдар көп. Жаш балдар көп. Бул жерде 5 мен өзү 16-20 жылкы шаардын депутаты неме болом. Ашу биздин элдерден мага неме түшкөн ошо жолду ачтырып бересиң. Шонун аркасынан чургап жүрүп буну шаардын сессиясына коюлган бул вопрос. Сессиясына коюлуп туруп, бардык 100% депутаттардан колдоо таап туруп, биз шаардын мэрге милдеттенгенбиз. Министерство транспортко жол караган үчүн шол жака кат жибересиң деп. Өзүбүздүн атыбыздан шаардын кеңешинин атынан кат жиберилген. Немеге транспорт министерство бизге шол кезде жол салынып аткан болчу. Шо жолду шо малда бизге шо жолдун астынан мурда селоотвод деген мындай пешеходный переходко окшогон неме бар. Туннель. Туннелдин аян немеси высотасы 2 метр, жаныга 2,5 метр. Кеңири туннелдин немесине соответствовать этет. Бирок бир нерсеси туннелдин наркы бетиде, жолдун наркы бетиде баягы канализация өткөндө канализациясы трубасы тосуп калган. Ошондуктан шо канализациянын трубасын жылдырып туруп бизге эки чекесиге лестницалык кылып берсе болуп, бу жерде өтө эле көйгөйлүү маселе жок. Жол бузулбайт, жолдун чекеси эми бузулса 1,5 метр, 2 метр бузулса керектир. О жолдун транспорттун министерство караганга биздин шаарда иштеке кыла албайт экенбиз. Ошонго биз министр транспортко кайрылып кетет элек, шол жерге көңүл бурсаңыз,
Adamның ömürü, балдардын ömürü бар жоқтан кымбат турат билесиздер. Элдин ömürü бу жерде мен билгенден шол жерде эки баланы жазган элем. Азыр кече жакында эле бир 2 жыл болду, дагы бир бала өтүп кетти. Онон тышкары берги авария болуп, инвалид болуп калган адамдардан айтпай эле койгон өтө көп, машина урулган жерлер өтө көп. Эми аларды айтпай эле жаш балдардын азыр биздин балдар шол жерге экинчи мектепке өтүп атып, бардыгы коркушат. Коркуп балдар шол жерде балдарын өткөрүп кетишет. Бул жакта кыйла эле адам жашайт. Шону бизге урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, биздин генералыбыз, ошого көңүл буруп койсоңуздар, бизге шол жолу кыйладан бери кылдыра албай келе жатабыз. Biz Akbulak Ayılmaşı Örük Bakçılarını mesleğen yaşayıcılardan atılan ve şu aksakalların emine düşün bizden sorançımız, şu bizim yaş ballardan, karı kurulardan, nemelerden, şu kentslerin aldığı fazla bile koddu şu kılıçka kaldırı soranağız. Şunlardan sizden iltimas hoca. Megenelde ballardan başka karıga kurulan aksakalların ötüşüge demesiga kıyçılık bolup atat o yerde. Arkanda bir sulçular bolup kalıp atat kötügen жерден. Ошол жерден ушул менин чалым жабыр калгандардын бири болуп эсептелет. Ошол жерден өтүп келе жатканда машина уруп кетип, буту сынып, ошол жерде канча азап тартып, дарыланып, анан кийин чыгып, кан адамдардын бири да эми. Чындыгында ошол жерден жаш балдар өтөт, кары картаңдар өтөт, элдин баардыгы ошол жерден Акбулактан жөө чыкканын баардыгы ошол жерден өткөнгө туура келет. Бирок өтө неудобный жер да. Өйдө жактан дагы жол түшкөн, анан кепта трассага түшкөн шөйдө жактан. Анан өйдө жактан түшкөндө тротуар да жок, башка дагы жок. Каерден өтүшүңдү билбейсиң да, пешеход үчүн о жерде эч кандай эч нерсе белгиленген эмес. Ошон үчүн ошол жер аябай ушу биздин мына айрыкса Өрүк бак участкасы Акбулак айылынын ошол жерден жөө чыгышат. Ошо чыккандар үчүн өтө кооптуу. Ошондуктан ошол жерге бир подземный жөө адамдар үчүн өтүш үчүн подземный ход кылып берсе жакшы болот эле да. 2012 жылы эки неберем шаарда окуйт да, чоңу. 4 жашар небереси кызын эчитип кетип атып, мынаяктан жашыл болгондо. Булар өтөт да жашыл, мына бизге жашыл болгондо өтсө, мынаяктан кызыл цветте келип, bir Türk bala şoför urup ketken. Nevrem 15-20 metre uçup barıp başı menen düşüp trotuarga. Doktorda jattı boldu, boşka bardım, ötüp ketti. Şunu men bir nevrem 12-4 yaşar nevrem şerde ölgön. Andan beri daha köp bunday случайлар boldu. Köp jolga çıkpayt, aytılbayt, basıldı kap ketet. Oşongo biz endi suranabız, şu prezidentibizden suranabız, Taşiyevden suranabız. Şaардын өкүлчүлүгүнөн суранабыз. Эndi азыр мэрибиз жаңы, бул не причем. Эndi bir көңүл буруп, мына шу жерге бизге подземный ход кылып берсин. Шаарда бардык организация шу жолдон өтөт, пияда жүргөндөр. Шаардын эли госрегистр бизде совхозда. Олар бияка өтөт. Ошон үчүн биз азыр саат 8'de namazdan çıkıp öyle keldim de men sizlere көрсөтөйүн деп. Движение жок маалда азыр. Bir 2 saattan keyin berdi ötüp boyut. O baldar emес, çoğun adamlar daga joldan ötelbeybiz. Oşondan şu Mintransport комиссия карайт, şu bizge подземный ходду açıp ber жарымы kurulgan mı yerde. Joldun жарымы da силовой kılılgan. Oşonu da kansa açıp bizge joldu açıp berse jakşı bolot ele. Biz suranıp ketebиz şu prezidentibizden, Taşiyevden be. Elge bir kızmat kılып bersin bize köröyle özürüne. Аты жөнүм мен Кошок Шермурза Камилович. 1970 жылы туулгам 10 февралда. Маш консерв заводу жанында микрорайондан келсем, şu машина уруп кетип светофордо астында. 1,5 жылдан бери ушундай мана таяктамын. Кызыл ашыктын үстүнөн оң жагынан сынып, травмалуу bir 2 жол операция болдум, дагы 1 жол операция болом. Светофордо астында ушундай окуя болуп 1,5 жыл мында. Şu 1 жыл жакын болуп калды, bir 7 ай 8 ай болуп калды. Алигиндей группа пенсиядамын, 3-cü группа инвалидный пенсиядамын. Группа берди, 3-cü группа берилди. Подземка кылыш керек. Айныкса жаш балдар жүзө көп мектепке барган. Микрорайондан каттай совхозго, айылга, мектепке, айылдагылар микрорайонго барат окууга. Жүзө движение көп. Светофорго карабайт азыркы шопурлар, энди кечиресиздер, энди азыр жаш өспүрүм шопурлар жүзө көп. Только обгон. Жүзө өтүш кыйын. Çoğun adamlar da, yaş mektep okuyucular da ötüşü kıyın oldu.
Светофор тезде бузулуп турат, көргөзбөй коюлат. Жанып, өчүп алегинде болуп калат. Светофорго эми карабайт алегиндер. Өткөн пешеходду өткөзүш керек да, светофор болсо өткөзүш керек пешеход, туурабы? Светофорго караш керек, жаштар дагы, чоңдор дагы. Светофор тезде бузулуп калат. Бу кытайский светофор деп калат, онча-мунчасы, одноразовый деп калат, алегинде цифровалары көргөзбөй калат да. Şu оғаткандай машина учат да, жүзө учат. Ошонго бир подземка болсо жакшы болот да, жаман болбойт да. Камчыбек Ташиев, урматтуу Садыр Нуркожоев, Жапаров көңүл буруп койсоңуздар жакшы болмок да. Саламатсыздарбы, урматтуу Кызыкка шаарынын эли, урматтуу жетекчилер. Мен кайрылуумдун себеби ушул биздеги болуп жаткан бир чоң көйгөй, чоң маселе менен сиздерге кайрылып жатам. Сиздерден суранып жатат элем. Ушул биздеги болуп жаткан чоң көйгөй чечип берсеңиздер. Бул көйгөй биздин баарыбыз үчүн керектүү болуп эсептелинет. Анткени бул жол кыймылы эрежелерин көпчүлүк деле сактай бербейт. Ушул себептен көп көйгөйлөр жаралып жатат ушул жолдун бетинде. Жаш балдар өтүп жатат. Бул жерде мана бакча бар. Жолдун боюнда мектеп дагы бар. Мектептен балдар өтүш үчүн аябай дагы коопсуз болуп эсептелинет. Ошондуктан сураныч сиздерден көйгөйдү чечип берсеңиздер. Жетекчилер, азыр сиздерге көрсөткөн бизде подзем переход өзү бар эле. Жана көрдүңүздөр, ошонун болгон немеси мына бул жерге чейин келген. Мына жолду карасаңыздар, жолдун четиге чейин келген подземный переход. Машина астында турган канализация, могул канализациянын люгу болот. Машул жерден кеткен труба эле мешать этип атат. Bundan бuyагы сак, мына бул жерден экшекеге чыгара турган жол кылып койгон болсок болду. Мына эл бул жака кете берет. Эч кимге машиналарга да мешать этпейт. Ошону көрсөтүп кое элек. Подземный переход бар, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Өзүңүздөр көргөндөй бул даяр эле нерсе, көп расходдун кереги жок. Ама ошо 2-3 метр эле көлатыр. Главный берде проблема на канализациянын трубасы болуп атат. Көп расходдун кереги жок. Буягыны канализация жакшы абалда. Бул илгери сели отвод болгон. Мана бул жактан стройкалар жок болчу. Берден келген сел мындай түшүп кетет эле. Азыр бул жактарда да үй курулуп калды. Бул жакта да стройка. Бул азыр иштебей эле турган учуру подземный переходдун. Селевой опасность бул жерде жок. Азыр бул стройкалар курулуп, селевой опасность жок. Бүгүнкү күндө биздин жердештерибиз, аксакалдарыбыз, мурда коллегаларыбыз ушул маселени көтөрүп, 6-сазда бул маселе көтөрүлгөн. Ушул жерге подземка кылуу максатында сунуштар берилген. Аны биз ушу мэрияга, ДМС жетекчилерине, ДЭПке кайрылганбыз. Бүгүнкү күндө эч кандай бир аракеттер жок, эч кандай бир мындай жыйынтык жок дегендей. Себеби бул жерде Минтранстын жолу дагы, мына эл аралык жол дагы, машинанын агымы өтө көп. Анын үстүнө эл дагы көп. Биздин окуучуларыбыз бул жерде 4-мектепке, мына лицейлерге, жана ошондой эле чоң университеттерге жөө басып өтүшөт. Бул жерде светофорубуз бар, бирок светофорубуз дагы мындай иштейт, но бирок бизде мына пешеходный дорогаларыбыз жакшы чызыгы жок. Анан эң негизи мына биздин айдоочу шопурлар өтө кандай десем мындай кайдыгер карап эле айдап эле өтүп кетише берет да. Ошол себебинен көп кырсыктар болот. Көп өлүмдөр болду бул жерде. Эми Кудай сактасын, ошонун алдын алуу максатында ушул жерге ушул убактан пайдаланат элек. Биз мэрия тарабына жана ошондой эле ушул ДЭП 45 деп коет, бизде Баткен облусунун карай турган ушу Минтранс жолуна. Теги эле мына Минтранстын министрлигинин жетекчисине кайрылат элек, Сыргабаевке. Ушул жерди бир өзүңүз көзөмөлүңүзгө алып, ушу эски ушул сел өтүчү жерге подземка уруксат берсе, подземка кылып берип, биздин жаштарыбызга, келечегибизге же эксперттер жөнөтүп ушул жерди талдап, если боло турган болсо подземка кылыш керек, болбосо ушул светофорго бир надземный переход. Надземный переход дагы эми жакшы нерсе. Бирок ага эми өйдөгө чыгып түшкөнгө элдер кыйналат экен дагы. Бизге подземный переход деп эл суранып атат. Ошону сиздер дагы көңүлгө алып коюңуздар. Кудай буйрса биз дагы ушул шаардык кеңеште, шаардык мэрия менен Кудай буйрса мына ДЭП 45 дагы чакырайлы деген бир
ой максаттар бар, ошолорду чакырып, ошолордон маалымат алып, ушул жерге алып келип, бир сунуштарыбызды айтып, алардын дагы сунуштарын угуп, Кудай буйруса бир жакшы иш чара болот деген чоң ишеничтебиз. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, Минтранс жетекчиси ушуга бир көңүл буруп, кайдыгер карабай, ушу элдин көйгөйүн чечип берсеңиздер, бул элге чоң бир салым болгон болот. Жаштарыбызга, айрыкча жаштарыбызга чоң салым болот. Бул коопсуздукту алдын алуу максатында. Биз мына Кулатова көчөсүндө турабыз. Бул Минтранска карайт бул көчө. Ушул айтып кеткен мына подземкабыз бул жерде. Эски сел өтүүчү жер. Жана ошондой эле белгилеп кетчү нерсе, бул жерде мына пешеходный знак турат, но бирок пешеходный зебра жок да. Анан кийин бул жерде мына биздин шаардан микрорайондон, биринчи микрорайондон түшүп келет дагы. Мына жерге бир знак коюп койгон, эки жакка поворот можно депчи. Ушуну өзгөртүп бериңиздер сонунабыз. Себеби бул жактан келген сол жакка бурулам деп өтө көп авариялар болуп атат да. Ушул жактан түшкөн машинаны, микрорайондон түшкөн машинаны только оң жакка бурулуп, через круговой келип өзүнүн жолу менен кете берсе болот деген сунушту айтат элем да. Мал жерге дух полоса кылган, ушу дух полосаны до конца барып койсо деген сунушум бар эле да. Ушуларды дагы бир көзөмөлүңүздөргө алдыңыздар, урматтуу Минтранс өкүлдөрү, урматтуу ДЭП 45, Баткен облусунун ДЭП. Ушул знактарды бир көзөмөлгө алып, мына бизге чызыктарды чызып, анан мына подземка деп эл айтып атат. Ушу подземканы дагы бир чечип берсеңиздер. Жана ошондой эле бизге мына ушул жер өтө мына светофор турат. Светофор бүгүнкү күндө иштеп атат. Буга дополнительный бир мына жактан келгенде, круговой жактан келип Баткен жакка кеткенде дополнительный бир неме коюп берсеңиздер светофорго. Оң жакка поворот можно деген. Андан кийин ушул жерге бир камераларды, ушу фиксация кыла турган жана штрафтарды сала турган бир камераларды дагы орнотуп берсеңиздер, себеби ушул жерде дагы кырсыктар өтө көп болот.